Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Кызыл Кыяда катуу шамалдан үйдүн чатыры учту. Кечээ 4 май күнү Кызыл Кыя шаарында катуу шамалдан улам шаардын 1-Кичи районундагы номер 24-5 кабаттуу үйдүн 118 чарчы метр чатыры учуп, ошол эле көп кабаттуу үйдүн алдындагы аянтчасына түшкөн. Анын кесепетинен жабыркагандар жок. Бул тууралуу жергиликтүүлөр билдирди. Кадамжайдагы 26 турак үй сел коркунучунан корголот. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, быйыл жылга карата бекитилген объектилердин катарында Кадамжай районунун Бирлик айыл өкмөтүндөгү сел жүргөн сайдын нугун тазалоо иштери да каралган. Аталган айыл өкмөттүн Моло айылында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен тартылган бирдик экскаватордун жардамы менен 700 метр аралыкта сел өтүүчү сайдын нугу тазаланып жатат. Натыйжада сай жээгине жакын жайгашкан 26 турак үй, 800 метр ички чарбалык жол, 2300 метр ички чарбалык арык жана 30 гектар чарбалык тилкеси сел коркунучунан коргоого алынат. Баткенде баш мыйзамдын 30 жылдыгы белгиленди. Баткен шаарында Кыргызстандын баш мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы белгиленди. Бул тууралуу облустук бийликтин маалымат кызматы кабарлады. Иш-чара баш мыйзамды кабыл алууга катышкан легендарлуу парламенттин депутаттарынын, тарыхчылардын, жергиликтүү мамлекеттик кызматкерлердин катышуусунда өттү. Президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев салтанаттын катышуучуларын, жалпы кыргызстандыктарды Конституциянын кабыл алынган күнү менен куттуктады. Иш-чаранын жүрүшүндө баш мыйзамдын тарыхы, маани маңызы тууралуу докладдар окулду. Бул иш-чараны өткөрүүгө биз дайыма Аллага шүгүр кылышыбыз керек, сүйүнүшүбүз керек. Анткени биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар, чек-арабыз бар, ушундай ырдай албай турган мамлекеттин кимигибиз бар. Ошого Кудайга миң мәртебе ыраазы болушубуз керек. Бүгүнкү күндө канча эл мамлекети жок жүрөт, туусу жок, эли жок, тили жок. Мындай жакта ошондуктан биз албетте сүйүнүшүбүз керек. Ушундай бизге ата бабаларыбыз ушундай мамлекетти, өзүнчө суверенитеттүү мамлекетти таштап кеткенге. Баткен районунун чек арага жакын Самаркандек, Карабак, Суу башы жана Төрткүл айылдарынан чогулган 20 кыз-келинге экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана психологиялык колдоо алуу боюнча окутуулар жүрүүдө. Алгачкы этапта катышуучуларга кесипкөй психолог кеңеш берип, стресске туруштук берүү боюнча атайын сабак өттү. Мындан тышкары катышуучулар финансылык сабаттуулук, маркетинг, бизнес план түзүүнү үйрөнүү боюнча да окуулардан өтүшөт. Долбоордун максаты Баткен облусунун аймагындагы коопсуздукту, туруктуулукту жана туруктуу өсүүнү жогорулатуу, чек ара кызматташтыгын колдоо жана калктын жашоо деңгээлин жакшыртуу болуп саналат. Долбоорду Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси ишке ашырууда. Долбоор Европа биримдиги тарабынан Борбордук Азиядагы чек араларды башкарууга көмөк көрсөтүү программасы гранттык схемасынын алкагында каржыланат. Бүгүн биздин ушул проекттин 1-күнү экен, 1-сабакка келдик. Өтө сонун болуп жатат азыр эле. Күчтүү сабактар, билимдер берилип жатат. Андан тышкары бизге психолог айым келиптир. Эң негизгиси ушул нерсе айымдар үчүн, жалпы эле бизнес баштагандар үчүн, бизнес кылам дегендер үчүн бул психологиялык сабак өтө керектүү нерсе. Ушул жагы жакты мага, психологиялык жактан сабак өтүп жаткандары, бизнес план боюнча сабактарды өтүлөт экен. Ушундай бизге аялдарга көптөгөн жактан көп кырдуу жерлерден ушундай билим берет экен. Абдан кубанычтамын. Бул проекттен мен эмнени күтөм? Буюрса, ушул жерде катышып жаткан айымдар жакшы билимдерди алып чыгабыз. Өзүбүз кыялданган бардык кыялдарыбызды орундата алабыз деген үмүтүм бар. Проекттерибизди түзөбүз, өзүбүздүн бизнес планыбызды түзөбүз. Иншалла ошол бизнес пландын негизинде бизнесибизди алып кетип, буюрса биз дагы Кыргызстанга керегине жараган ишкер айымдардан болуп чыгабыз.
күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.